11 bölüm. Hicrattın 3. yılı. Gatafan soğuşu. Hicrattın 3. yılı Rabiul Avval ayı. Badr жеңишинен кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен тынчтык келишимин түзгөн араб уруулары мусулмандардан корко баштайт. Мухарип уулдарынан чыккан Харис уулу Дуусур же Гаврас Гатафан уруусунан аскер жыйнап Мадинаны басып алууга ниеттенет. Анын максаты мусулмандарды коркутуу жана мусулмандардын мал мүлкүн тоноо эле. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам бул кабар тез эле жетет. Мадинага өкүлү катары Азирети Усман бин Аффанды калтырып 450 кишилик кошууну менен жоого каршы аттанат. Бирок пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам келе жатканын көргөн бутпарастар тоо таяна качып кетишет. Мусулмандар жалгыз Жабир аттуу бир бутпарасты туткундап алышып, андан бутпарастардын планын сурашат. Анан аны исламга чакырышат. Ал мусулман болот. Гаврастын пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өлтүрүү аракети. Бутпарастардын тоо таянып кеткенин көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам белгилүү бир мөөнөткө чейин күтүүнү эп көрөт. Ошол учурда жамгыр жаайт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кийими суу болуп, кургатуу үчүн кийимин даракка жайып коет. Өзү эс алуу үчүн бир дарактын түбүнө жата кетет. Бутпарастар пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам тоонун үстүнөн карап турушкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам соотун чечип жалгыз калганын көрүшкөндө Гавраска кабар беришет. Гаврас эч кимге көрүнбөстөн пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанына келет. Кылычын өйдө көтөрүп, "Ким сени менден куткарат?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч ким билбестен "Аллах" деп жооп берет. Анан Алла Таалага дуба кылат. "О жаратканым, мени андан корго." Гаврас кимдир бирөө эки далысынын ортосуна ургандай болот. Кылычы колунан түшүп, өзү жерге кулайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылычты колуна алып, "Эми сени менден ким куткарат?" деп сурайт. "Эч ким" деп жооп берет Гаврас. Анан күбөлүк келмесин келтирип, исламды кабыл кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны кечирет. Гаврас өз кошуунуна келгенден кийин андан сурашат: "Сага эмне болду? Эмнеге эч нерсе кыла алган жоксуң?" Гаврас баштан өткөндөрдү айткандан кийин минтип кошумчалайт: "Кудай акы, мен азыр адамдардын эң кайырдуусунун жанынан келатам." Бир айдан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага кайтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Хафса менен үйлөнүшү. Ухуд согушунан 2 ай мурун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Умардын кызы Азирети Хафса менен үйлөнөт. Мурун Азирети Хафса турмушка чыккан. Күйөөсү Хунайс өлүп, жесир калган эле. Азирети Умар кызын оболу Азирети Усманга, андан оң жооп ала албагандан кийин Азирети Абу Бакырга бергиси келген. Ал дагы оң же терс жооп бербегенден кийин пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Умардын капаланганын көрүп, кызын өзүнүн кызы Умму Гүлсүмдү Азирети Усманга никелейт. Азирети Умар абдан сүйүнөт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Хузайма кызы Зейнеп менен үйлөнүшү. Зейнептин күйөөсү Убайда бин Харис Бадыр согушунда оор жаракат алып, андан көп узабай кайтыш болуп, өзү жесир калган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күйөөсү Аллах жолунда шейит болгон бул аялга Рамазан айында үйлөнөт. Азирети Зейнеп энебиз кедей кембагалдарды тоюндуруп, аларга боору урганы үчүн бей бечаралардын апасы деген лакап менен белгилүү болгон. Азирети Зейнеп энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен 3 ай жашагандан кийин 30 жашында каза болот. Жаназа намазын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү түшүргөн. Хасандын радиаллаху анху дүйнөгө келиши. Хижраттын 3 жылында пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам сүйүндүргөн бир окуя болот. Небере жээни
Хасан дүйнөгө келет. Hazreti Hasan жээндеринин ичинен пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк окшош болчу. Бул себептен апасы Hazreti Фатима аны эркелетип жатып: Аллахтын элчисине окшош балам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Хасанды мойнуна мингизип алып: "О Аллахым, мен аны жакшы көрөмүн. Сен да аны жакшы көр. Аны жакшы көргөндү да сен жакшы көр" дечү. Ухуд согушу Хижраттын 3-жылы Шаввал айынын 7-күнү 625-жыл. Курайш бутпарастары Бадыр согушунда жеңилишке учураганда башчыларынын бир тобу өлгөн эле. Бир уч мусулмандардан жеңилип калган үчүн абдан ичи күйүшкөн эле. Мындан тышкары Шам кербен жолдорунун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарабынан дайыма көзөмөлдөнүп турушу алардын соода иштерине да олуттуу зыян тийгизип турган. Курайш бутпарастары эми кербендерин Ирак аркылуу жөнөтө башташкан. Бирок бул жолдор дагы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чалгындоо топтору тарабынан көзөмөлгө алынып, кербендер колго түшкөн эле. Ушуга окшогон окуялар меккелик бутпарастарды абдан жиндентип, өч алуу сезимдерин ойготуп жатты. Акыры бутпарастар топтолуп, мусулмандардан өч алууга өкүм чыгарышат. Бүткүл күчү менен согушка даярдык көрө башташат. Малдарын сатып, алтынга алмаштырышат. Буларга аскер жалдай башташат. Бадырдан жалкып калган бутпарастар кийинки согушка абдан катуу даярдык көрүшөт. Бутпарастар кошууну 3000 жоокерден туруп, 700 соотчон, 200 атчан жана 3000 төөлөрү бар эле. Жоокерлерди ар тараптан колдоо, согушка айдактоо максатында аялдарды да алып келишет. Бутпарастардын башчысы Абу Суфьян Сахр бин Харб болчу. Аялдарды болсо Абу Суфьяндын аялы Хинд башкармай болду. Анын атасы Бадыр согушунда өлтүрүлгөн эле. Андыктан атасынын өшүн алууга касам ичкен эле. Мадинага келген кабар. Мадинага пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кат жүзүндөгү кабар келет. Катта бутпарастардын согушууга чыкканы тууралуу жазылып, аны пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам атасынын бир тууганы Hazreti Аббас жазганы белгилүү болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оболу бул каттын мазмунун бир-эки кишиден башка эч кимге билдирген жок. Бирок жаман кабар тез жайылат дегендей, Курайштын Мадинага мусулмандарга каршы жортуулу жөнүндөгү кабар калкка бат эле жайылып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккени көздөй бир топ чалгындоочуларды жөнөтөт. Жана жолдо келе жаткан Курайш бутпарастарынын абалын алыстан байкатып маалымат алат. Акыры бутпарастар Мадинага жакын Ухуд тоосунун жанындагы түзөңгө келип жайгашышат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам түшү. Бул учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир түш көрөт. Эртеси сахабаларына айтып берет: "Түшүмдө өтө бекем жасалган бир соот кийип жүрүпмүн. Кылычымдын бир чети бүчүлүп кетти. Мууздалган уй, анын артынан кочкор көрдүм." Сахабалар түштү жоруп беришин өтүнүшкөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкүчө жоруп берет: "Бекем соот кийүү Мадинада калууга ишарат. Бул соот биз үчүн Мадинанын ичи, демек коргонуу согушун жүргүзөлү. Алар кол салсын, биз коргонолу. Кылычымдын бир четинин бүчүлүп калуусу кандайдыр бир зыянга учураганым. Мууздалган уй, сахабаларымдын кээ бири шейит кетет, жана жакындарымдын бири шейит болот. Анын аркасынан кочкорду көрүүм, бул аскердик бир күч. Аллах кааласа, Аллах аларды өлтүрөт." Сахабалар менен кеңешүү. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын жиберген ыйык кабары менен иштөөчү. Тактап айтканда, ыйык кабарга жараша иш кылчу. Бирок кээ бир адамдар биз минткенде мындай болмок, ушуну кылбай эле коюш керек болчу деп, тагдырга таш ыргытпасын деген максат менен кеңеш куруп, баарынын көз карашын билмекчи болот. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам оюнда болсо
көргөн түшүнүн ишараты менен Мадинадан чыкпай коргонууга ык койгон. Бирок мусулмандардын ойлорун да жакшылап билүүнү көздөп кеңеш курду. Сахабалардын улууларынын бир тобу да пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ойлогонун жакташты. Бирок Бадыр согушуна катыша албай кайгыда жана арманда калган эр жүрөк жаштар Бадырда шейит кеткендердин улуу даражасын самашып, о Аллахтын элчиси, бутпарастар караңгылык доордо деле Мадинага жортул жасай алышпаган. Эми ислам доорунда бизге чабуул коюуларына жол бере алабызбы? О Аллахтын элчиси, Аллахтан ушундай күндү тилеши элек. Бизди сыртка чыгарсаң, душман менен бетме-бет согушабыз дешти. А бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзөгө ашырган аскердик ыкманы кийинки согушта колдончу эмес. Душман дайыма капыстыкка туш келиши керек болчу. Ошол убакка чейин жыйналыштарга чакырылбаган 200-дүлөрдүн башчысы Абдулла бин Убай да чакырылган эле. Анын ою боюнча да коргонуу согушун кылуу керек эле. Өзгөчө Азирети Хамза мындай дейт: о Аллахтын элчиси, сага китепти түшүргөн Аллахка ант ичемин, ушул кылычым менен Мадинанын тышында Курайш бутпарастары менен согушмайынча тамак жебеймин. Кыскасы, ошол жыйналышта отургандардын көбүнүн ою боюнча коргонуу эмес, чабуул коюу керек болчу. Анткени Бадырда согушка катыша албай калган көптөгөн сахабалар шейит болууну абдан эңсеп турушкан. Мисалы, эр жүрөк сахаба Нууман бин Мунзир мындай деди: о Аллахтын элчиси, түшүңдө көргөн мууздалган уй ишарат кылган сахабаларыңдын бирөө мен болсом деп турам. Бизди бейиштен куру калтыра көрбө. Жалгыз Аллахка касам кылып айтам, мен бейишке кирсем керек. Эмне менен? Деп сурады пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Анткенимдин себеби, мен Аллахтан башка кудай жок, сен анын элчисисиң деп күбөлүк бердим. Аллахты жана элчисин сүйдүм. Жоо менен бет келген күнү да артка качпайм. Сен эң туура сөз айттың деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны кубаттады. Акыры пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көпчүлүктүн суроо талабы боюнча шаардын тышында согуша турганга өкүм кылат. Сахабаларына карата мындай дейт: сабырдуу болсоңор, бул жолу да Аллах силерге жардамын аябайт. Биздин милдет болгон күч кайратыбызды жумшоо гана. Аптанын жума күнү эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума намазынан кийин мусулмандарга ыйык согуш тууралуу айтып берет. Ыйык согуштан оолак болуу, кечигүү коркоктук. Сабыр кылсаңар силерге Аллах жардам берет. Чыдамкай болуп сабыр кылгыла. Асыр намазынан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнө кирип, соот чапанын кийип, курал жарактарын камдай баштаганда, тышта күтүп турган мусулмандарга Азирети Саад бин Муаз менен Усайд бин Худайр: Мадинадан чыккысы келбесе дагы, силер чыгууну каалап, Аллахтын элчисин чыгууга мажбур кылдыңар. Чынында ага буйрук асмандан келет да, силер бул ишти ага калтыргыла, анын буйругун күткүлө деп эскертишет. Бул сөздөрдөн кийин кылган иштерине өкүнгөндөр да болду. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам соотчон кылыччан чыкканын көргөндө: о Аллахтын элчиси, сен жактырбаган нерсени биз да жактырбайбыз. Эгер Мадинада калгың келсе, калалы. Сага каршы чыккыбыз келбейт дешет. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жообу төмөнкүчө болгон. Пайгамбарга соотун кийгенден кийин душман менен согушпай туруп, Аллахтын өкүмүн көрбөй туруп чечүү жарашпайт. Ухудту көздөй. Даярданган ислам кошуну 1000ге жакын эле. Бул Курайш кошуунунун 3/4 тең деген сөз. Мусулмандардын арасында болгону 100 соотчон аскер бар болчу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дароо Ухудту көздөй жөнөөгө буйрук берет. Балдар, аялдар жана кары картаңдар коопсуз жерге жайгаштырылып, Мадинага өз ордуна Азирети Абдулла бин Умму
мактумду дайындайт. Колду 3-кө бөлүп, мухажирлердин туусу Азирети Мусаб бин Умайрга, ансарлардын аустардын туусу Азирети Усайд бин Худайрга, хазраштардын туусу болсо Азирети Хубаб бин Мунзирге берилет. Атчандарды Азирети Зубайр бин Аввам жетектейт. Соотсуз аскерлердин башында Азирети Хамза турат. Ислам кошууну Шайхайн түзөңүнө келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошуунду токтотуп текшерип, көз алдынан өткөрдү. Бул жерден 15 чакты балдарды жашы кичүү деп Мадинага кайтарды. Бирок алардын арасында мусулмандар кошуунунан айрылгысы келбеген, жашы кичине болсо да бутпарастарга каршы согушууну эңсеген балдар бар эле. Алардын бири Рафи бин Хадич, бутунун учу менен тик туруп, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам боюн узунураак көрсөткүсү келип аракеттенип жатты. Кийин бир сахабанын: "О Аллахтын элчиси, Рафи жакшы мерген бала" деген сөзүнөн улам, ошондой эле Рафинин кошуундан айрылгысы келбегенин угуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны алып калды. Курбусунун кошуунунда калганын көргөн дагы бир бала сахаба Самура бин Жундуб атасына: "Атаке, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рафиге уруксат берди го, мени эмнеге кайтарып жиберет? Мен күрөшсөм Рафини жыгып алмакмын" деп арызданат. Анын атасы Мурай бин Синан пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам баласынын арызын айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды чын эле күрөштүрүп көргөндө Самура айтканындай Рафини жыгып алгандыктан аны да кошуунга кабыл алат. Ошол кезде Али 15 жашар балдар болгон бул жаш сахабалар бутпарастарга каршы согушууга болгон ынтаасы менен даяр эле. Душмандын арт жактан кол салуусуна тоскоол болуу үчүн коюлган жаачлардын башында Азирети Абдулла бин Жубайр дайындалат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ошол күнү жаачыларга төмөндөгү сөздү кайра айтат: "Силер бизди аркабыздан коргогула, турган жериңерден такыр жылбагыла. Биз душманды жеңип, олжолорду бөлүшүп жатканыбызды көрүп турсаңар да жылбагыла. Тескерисинче, биздин денелерибизди кузгундар чукулай башташса дагы, турган жериңерден эч жака жылбагыла." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жолу башкача согуш ыкмасын колдонмок. Кошуунун Ухудтун башына тартып, душманды кычкачтай кысып, жаачлар менен жайламак. Анан шеитке суусаган Азирети Ибн Жакш, Мусаб бин Умайр, Абу Дуджаналарды жана арстандардын арстаны Азирети Хамзаны душманга каршы салмак. Бадырда жашыруун уран Ахад, Аллах жалгыз болчу. Ухудта болсо өлтүр деген маанини билдирген Амид боло турган болду. Таңгамал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен Ухудка келип жетет. Душман даана көрүнүп турду. Мусулмандар курал жарагын чечпестен багымдат намазын окушат. Бул жерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этияттык үчүн соотунун үстүнөн кош кабаттап дагы бир соот кийинип, башына мыкты туулга кийет. Эки жүздүүлөрдүн кошуундан бөлүнүшү. Эми эки кошуун бетме бет келишкен эле. Ушул жерге чейин коркуп келген эки жүздүүлөрдүн башчысы Абдулла бин Убай мусулмандарга кайрылып, Мухаммед акылы толо элек жаштардын сөзүн укту. "Менин сөзүмдү уккан жок. О мусулмандар, биз эмне үчүн бул жерде өлүшүбүз керек?" деп 300гө жакын эки жүздүүлөр менен бөлүнүп чыгып, кайра артка тартат. Мусулмандар болгону 700 киши гана калат. Тактап айтканда душмандардан 4 эсе аз. Абдулла бин Убай ушуну менен тим калбастан башка мусулмандарды дагы азгырып, бөлүп жарганга аракеттенет. Мадиналык Аус жана Хазрач уруусу кайра тартууга ниеттенишет. Бирок Алла Тааланын жардамы келип, аларды бул үмүтсүздүктөн куткарат. Куранда бул тууралуу мындай айтылат: "Ошол убакта силердин араңардан эки топ үмүтсүздүккө түшө башташты.
Акыйкатта болсо Аллах аларга дос эле. Демек, момундар жалгыз Аллахка таянышсын. Эки жүздүүлөр жөнүндө түшкөн аят. Абдулла бин Убай баштаган эки жүздүүлөрдүн ислам кошуунунан бөлүнүүлөрүнө тиешелүү төмөнкү аяттар түшкөн. Эки жамаат кагылышкан күнү силерге жеткен кайгы Аллахтын каалоосу менен жана чыныгы момундарды билиш үчүн, ошондой эле эки жүздүүлүк жолуна кирген адамдарды аныкташ үчүн болду. Аларга келгиле, Аллах жолунда согушка катышкыла, же эч болбосо биздин саныбызды көбөйтүү менен душманды кайтаргыла деп айтылса, эгер согуш болуусун анык билгенибизде силердин артыңардан барган болор элек дешет. Ошол күнү алар ыймандан көрө капырлыкка жакыныраак эле. Алар ооздору аркылуу көңүлдөрүндө жок нерселерди айтышууда. Аллах болсо алардын жашырган сырларын абдан жакшы билүүчү. Мухайрыктын ислам кошуунуна кошулуусу. Мухайрык жөөттөрдүн улуу аалымы болчу. Мадинада көптөгөн байлыгы бар адам эле. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам ыйык китептерден сыпаттары менен таанычу. Бирок уруусунан коркуп, буларды ачык айта алчу эмес. Муну Ухудка чейин жашырып келген. Акыры Ухуд согушу болоордо жөөттөргө кайрылып, силер Мухаммедтин пайгамбар экенин, ага жардам берүү силердин мойнуңардагы милдетиңер экенин абдан сонун билесиңер дейт. Жөөттөр бүгүн күнгө ишенби, бүгүн эч нерсе кылбаш керек деп жооп кайтарышат. Мухайрык кылычын колуна алып, жакындарынан бирөөнө: эгер бүгүн өлтүрүлсөм, мал мүлкүмдүн бардыгы Мухаммедтики, ал эмне кылса ошо кылсын деп осуят калтырып, ислам аскерлерине кошулуп, шейит болгонго чейин согушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мухайрык жөөттөрдүн эң кайырдуусу деген. Аптанын ишемби күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атынан түшүп, саны боюнча аз, бирок жүрөктөрү ыйманга толгон эр жүрөк сахабаларын кыдырып көрүп, аларды оң жана сол канатка бөлөт. Жаачыларды кандай абал болсо да өз ордунан жылбай тура берүүгө буйруп, дөбөгө жайгаштырат. Эки кошуун бетме-бет келди. Курайыштан Талха бин Аби Талха чыгып, өзүнө ишенген түрдө мусулмандардан: «Өрөөлгө чыкчу кимиң бар?» деп менсине сурайт. Аллахтын арстаны деп аталган Азирети Али дароо чыгып: «Аллаха ант ичемин, сени кылычым менен тозокко жибермейинче, же сенин кылычың мени бейишке киргизмейинче сени менен чабышамын» деп кылычы менен күчтүү соккурат. Талха жерге сулаганда Азирети Али кайра кайтат: «Мусулмандар эмнеге анын башын кыя чапкан жоксуң?» деп сурашканда Азирети Али: «Жерге сулаганда аурат жери, тизеден киндикке чейин болгон уят жер көрүндү. Дароо жүзүмдү буруп кеттим» деп жооп берет. Бутпарастардан өрөөлгө дагы 7 киши чыгып, бардыгы мусулмандардын колунан биринин артынан бири өлүм табат. Ошентип, бутпарастардан дагы 2-3 киши өрөөлгө чыгып, өлгөндөн кийин эки кошуун бири-бирине каршы кырчылдаган согушту башташат. Аттар азынап, октор ышкырып, кылычтардан от чагылып, сокку жегени айкырып, айгышкан аламат кыргын башталат. Мына сага Абу Суфьян Бадырды көз алдына элестетип келген эле. Бирок мусулмандардын өңдөрү башкача эле. «Өлтүр, өлтүр» деп кыйкыргандарды бутпарастардын дилдерине коркуу салып баратты. Бутпарастар мусулмандардын сүрүнө чыдабай, артын карабай кача башташат. Мусулмандардан бир гана адам, Азирети Абдулла бин Амр бин Харам, бир бутпараст тарабынан шейит кылынат. Бул Ухуд согушундагы биринчи шейит эле.
Согуштун биринчи бөлүгү мусулмандардын пайдасына чечилет. Душман катуу коркунучка кабылып, алапайын таппай экиге бөлүнүп, артка качып, мусулмандар олжолорду топтой башташкан эле. Айнайын дөбөсүндөгү жаачылар булардын бардыгын көрүп турган. Ошол учурда жаачылар да ылдый жактагы мусулмандарга баргылары келе баштайт. Алар согуш бүттү деп ойлогон эле. Алардын башчысы Азирети Абдулла бин Жубайр берилген буйрукту эскертет. Аллахтын элчисинин буйругун унутуп калдыңарбы? Бирок булар эскертүүгө карабастан дөбөдөн ылдый түшүп, чогуу олжо топтой башташат. Дөбөдө Азирети Абдулла бин Жубайр бир нече жаачылар менен гана калат. Халид бин Валидтин мүмкүнчүлүктөн пайдаланышы. Көптөгөн жаачылардын согуш ордун таштап кетүүлөрү менен ислам кошунунун арка жагы коргонуусуз калган. Согуш даанышманы жана Курайш кошуунунун атчан аскерлеринин башчысы Халид бин Валид дал ушундай мүмкүнчүлүктү күтүп жаткан. Согуштун эң кызыган учурунда дагы ошол жактан айланып өткүсү келген, бирок жаачыларды көрүп токтоп калган эле. Эми колуна мүмкүнчүлүк тийгенден кийин, жоокерлери менен дөбөдөгү 10 чакты жаачаны шейит кылгандан кийин, мужахидтердин арка жагынан кол салат. Кол салуу күтүлбөгөн жерден өтө тездик менен болгон. Бардык нерсе өзгөрүп кетти. Мусулмандар душман биротолок качты деген ой менен жайбаракат олжо топтоп, кээ бирлери куралдарын таштап коюшкан эле. Качып бараткан бутпарастар Халид бин Валидти көрүшкөндөн кийин кайра артка бурулушат. Мусулмандар эки оттун ортосунда калышат. Абал таптакыр башкача болуп кетти. Бутпарастар курчуткан ар бир кылыч пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өлтүрүш үчүн шилтенип жатты. Жек көрүү менен аталган ар бир ок аны көздөй учуп жатты. Ар бир найза ага ыргытылып жатты. Бирок булардын баары мусулмандардын төшүнө кадалып жатты. Анткени пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам айланасын сахабалар чычкан мурду жойлогус кылып курчап алышкан эле. Бир учурда пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам көздөй ызырынган бутпарастардын бир тобу келатканы байкалат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул каапырларды көрсөтүп, буларга каршы ким чыгат деп суроо узатат. Согушта жаралангандардын жараатын таңыш үчүн келген Насиба деген аял бул чакырыкты укканда колундагыларды ыргытып жиберип, Мен чыгамын, о Аллахтын элчиси. Колуна кылыч алып, бутпарастарга алаамат түшүрө баштайт. Ал ошентип согушуп жатып, өз баласынын колунан жараат алганын көрүп, жараатын таңып, Тур, Аллахтын элчисинин алдында согушкун балам, дейт. 10-15 сахаба пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам коргой башташат. Бул бир уч мусулман жандарын оозуна тиштеп, бутпарастар аткан окко дагы, чапкан кылычка дагы денелерин калкан кылып тосуп, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам коргогонго жана аябай аракет кылып жатышты. Каапырлар ыргыткан бир таш келип, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам астыңкы тиштерине тийип, бир тиши ыргып кетти. Дагы бир таш шекесине, анан астыңкы эрдине тийди. Абдулла бин Камия деген бир бутпарастын кылычы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бетине тийип, жаак сөгү жарылып кетти. Кылычтын күчүнөн башына кийген темир туулга сынып кетти жана эки тогоосу куттуу жүзүнө батып калды. Муну көргөн сахаба Азирети Абу Убайда бин Жаррах учуп жетип, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам калкалай калып, жанындагы Азирети Абу Бакырга мындай дейт: Аллахтын ыраазычылыгы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге бул жерден кеткиле. Ал муну айтып жатып, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бетине батып калган туулганын эки тогоосун катуу тиштеп туруп сууруп алды. Мындан улам өзүнүн да эки тиши сынып калды. Бутпарастар тарабынан мусулмандарга атайын казылган бир аңгеке пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам байкабай түшүп кетет. Сахабалар дароо айланасын курчап, бутпарастарды жолотпой коюшат. Аңгектен чыккан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бети башы канга боелгон, колу менен канаган жүзүн сүртүп мындай дейт:
жараткандын жолуна чакырган, пайгамбарынын жүзүн канга бойгон коом Аллахтын азабынан кантип кутулат? Алла Таала пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бул сөзүнө карата төмөнкү аяттарды түшүргөн. О Мухаммед, сен үчүн бул иште пенделерди кутултуу же аларды кыруу ишинде эч бир нерсе каалоо ыктыяр жок. Аллахтын өзү же алардын тоболорун кабыл кылат, же залымдыктарынан улам азаптайт. Асмандар жана жердеги бар нерсе Аллахка таандык. Ал өзү каалаган адамдын күнөөлөрүн кечирет, өзү каалаган адамды азаптайт. Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Согуш абдан кызып кеткен эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам айланасында шейит болуп отуруп 15 сахаба кылат. Бутпарастардын мергени пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам мээлеп жаасын керип калат. Муну алдын ала сезген сахаба Азирети Талха колун окко тосот. Ок ышкырып келип, колун тешип кетет. Ошондон улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жер бетинде тирүү жүргөн шейитти көргүңөр келсе, Талха бин Убайдуллахты карагыла деген. Бул куттуу сахаба кийин Ухуд согушунан кайтып келгенде денесинде туура 75 жараат бар эле. Башы 4 жеринен жарылып, колу чолок болгон. Азирети Хамзанын шейит болушу. Эми мусулмандар Ухуд тоосун таяна чегине башташат. Азирети Хамза бардык күчү менен бутпарастарга каршы салгылашып жатты. Бутпарастар бул баатыр сахабага жакындай албай жатышты. Аны алыстан сайып өлтүргүлөрү келип жатышты. Меккеде Вахши аттуу бир негр кул бар эле. Найза ыргытууга абдан чебер эле. Ыргыткан найзасы сөзсүз бутасына барып сайылчу. Курайш кошууну Меккеден аттануудан мурун ээси Жубайр бин Мутим кулу Вахшиди жанына чакырып, эгер Мухаммеддин абасы Хамзаны өлтүрсөң, сыйлык катары мен сени азаттыкка чыгарам деген эле. Бадырда атасы өлтүрүлгөн Хинд Абу Суфияндын аялы дагы бул үчүн Вахшиге көптөгөн байлыктарды убада кылган. Бул себептен улам Вахши согуш башталгандан бери Азирети Хамзаны кантип өлтүрсөм деп көзөмөлдөп жүрдү. Азирети Хамза капырларга кызыл кыргын салып келаткан учуру болчу. Вахши ыңгайын күтүп, бир таштын аркасына жашынып турду. Бир убакта Азирети Хамза буту тайып кетип, жерге чалкасынан жыгылып кетет. Так ушул учурда Вахши чыга калып, найзасын аны көздөй күүлөп ыргытат. Найза келип, Азирети Хамзанын төшүнө кадалды. Ал шейит болот. Вахши муну менен токтоп калбастан, Абу Суфияндын аялы Хиндке жагыныш үчүн анын төшүн жарып, боорун сууруп алып агалып барат. Ичи кекке толгон Хинд мойнундагы кымбат баалуу жасалгаларды Вахшиге карматып, Азирети Хамзанын боорун жырткыч айбандарча тиштеп чайнап жиберет. Көксөөсү ушу менен сууп калбастан, Азирети Хамзанын денесинин жанына барып, мурдун, кулактарын кесип алып, мойнуна шуру кылып тагат. Азирети Мусаб бин Умайрдын шейит болушу. Ислам жоокерлери ана мына дегиче айласыз калып, бытырай түшкөн болчу. Кантсе да пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанынан айрылбастан жан үрөп согушуп жаткан сахабалар да бар эле. Ошолордун бири ислам кошуунунун туусун көтөргөн Азирети Мусаб бин Умайр. Ибн Камия деген атчан 2 кабат соот кийген бир капыр пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жакындай баштайт. Жана кайда жүрөт Мухаммед? Ал кутулса мен кутулбайм деп бакырып келатты. Муну көргөн Азирети Мусаб бин Умайр бир нече сахаба жана Насиба айым ал капырдын алдынан утурлай чыгып чабуул коюшту. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам коргоп чабышып жаткан Насиба айымдын ийинин шылый чапканда, Насиба айымда бой бербей, бар болгон күчү менен Ибн Камияны үстөкө босток чаап жиберди.
тилекке каршы ал каапыр үстүнө 2 кабаттап соот кийинип алгандыктан тооткон жок. Анан атырылып келген Азирети Мусаб бин Умайр экөө кылычташып урушуп, каапыр Азирети Мусабтын оң колун шылый чабат. Ал мусулмандардын туучусу эле. Тууну сол колуна алат. Каапыр анын сол колун дагы чабат. 2 колунан айрылган Азирети Мусаб тууну көкүрөгүнө басат. Чолок колдорунун тому менен кармайт. Ал болгон күчү менен ислам байрагын жыкпай сактап калуунун далалатын жасап жатты. Каапыр эми анын айза менен көкүрөккө сайып өткөндө ал айласыз жыгылып шейит кетет. Азирети Мусабтын максаты Каапырды пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жакындатпоо жана ислам байрагын түшүрбөө эле. Мусаб шейит болгон соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууну Азирети Алиге карматты. Мухаммед өлдү деген жалган жарыя. Азирети Мусаб бин Умайр соотун кийгенде пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам абдан окшош болуп калчу. Ибн Камия аны шейит кылуу менен пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өлтүрдүм деп ойлогон эле. Дароо бутпарастарга барып, мен Мухаммедти өлтүрдүм деп жар салып жиберет. Муну уккан бутпарастар кубанычтуу кыйкырык сүрөндү баштаганда арасынан бирөө дөбөнүн башына чыгып барып, Мухаммед өлтүрүлдү деп жарыя чакырып жиберет. Бул жарыяны уккан сахабалар дүрбөлөңгө түшүшөт. Ислам кошууну жапырт чегине баштайт. Бутпарастар жарыя кылган сөзгө ишенбеген сахабалардын баарынын көзүнөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учуп, аны издей башташат. Бул согушта өлүм издеген сахабалардын бири Азирети Анас бин Надыр эле. Ал согушуп жатып, мусулмандарга минтип кыйкырып жатты. Аллахтын элчиси өлгөн жерде силер кантип жашап жүрөсүңөр? Анан мусулмандарды жеңилдете турган бир кыйкырык угулат. О мусулмандар, мына Аллахтын элчиси согушуп атат. Бул Азирети Кааб бин Маликтин үнү эле. Мусулмандар бул үн менен жаңыдан тирилгендей кайрадан жанданышып, баары аны көздөй чуркашат. Азирети Насиба айымдын баатырдыгы. Күйөөсү жана 2 уулу менен чогуу ислам кошуунуна кошулуп Ухудка келген Умму Умара Насиба Кааб кызы күйөөсү жана балдары бутпарастар менен согушуп жатканда өзү жарадар мусулмандарга жардам берип, суу ташып кызмат кылганга келген болчу. Бирок согуштун 2-чи баскычында абал кокустан такыр өзгөрүп кетти да, мусулмандардын саптары чачылып, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанында бир нече гана адам калды. Муну көргөн Насиба айым пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанына замат да жетти жана колуна кылыч алып согуша баштады. Бар болгон аракети менен пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам коргоп жатып оор жараланды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оң солуна караганда Насиба айым гана бутпарастар менен жан аябай согушуп жаткандай көрүнгөн. О Умму Умара, сен кубанган, сен чыдаган ишке баары чыдай албайт деген эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Насиба айымдын жарадар болгонун көрүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын уулу Абдуллага апаңдын жарасын таң, апаңдын деп кыйкырат. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: үй бүлөңөргө Аллах кут береке берсин. Сенин апаңдын орду баланча түкүнчөлөрдүн ордунан көп жакшы болот. Атаңдын орду да өтө жогору, сенин ордуң да жогору. Аллах силердин үйүңөргө ыраазы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Насиба айымдын тилегени боюнча бейишти ага коңшу болорун айтканда, Насиба айым мындай деген: Бул мага жетиштүү болду. Эми бул дүйнөдө мага кандай бале кырсык келсе да кайгырбайм. Тозоктук адам. Мусулмандардын арасында баатырларча салгылашып, бутпарастарга чабуул койгон бирөө бар эле. Кала берсе, мусулмандардан бутпарастарга биринчи болуп ок жаадырган да ошол адам болду. Кызыктуусу, Кузман аттуу бул адам тилге алынса эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мурунтан ал тозоктук дечү. Сахабалар мунун сырын билбей таң калышчу.
Кузман согуш эң кызган учурда чоң баатырдык көрсөтүп, бутпарастарга каршы жан аябай чабуул коюп жатты. Ал тургай ислам армиясынын саптары чачылган учурда качып өлгөндөн атып өлгөн жакшы. О абыстуктар, мендей намустуу болуп салгылашкыла деп бакырып, бутпарастарды аралай кирип катуу чабуул койду. Алардан 7-8 сулаткан соң өзү да катуу жарадар болуп кансырай баштады. Сахабалар бул тозоктук адам экенине ишенгилери келбегендей, мынчалык баатырдык, эрдикти мусулмандардын арасында көрсөткөн Кузман кантип тозоктук болоруна акылдары жетпей турду. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан калп айтмак эмес. Кузмандын анык жүзүн Алла Таалага билдирген жайы бар. Оор жарадар болуп жаткан Кузманга сахабалар: "Кут болсун Кузман, бейишке киришиң менен сүйүнчүлөйбүз" дешип куттуктап жатышты. Кузман болсо берген жооп аркылуу ички сырын ачып койду. "Неге мени куттуктап жатасыңар? Менин максатым шейиттикке жетүү эмес. Динди коргойм дегенди ойлоп да койгон эмесмин. Мен уруумдун намысы үчүн жана Курайштар Мадинанын курма бактарын зыянга туш кылбасын деп согуштум. Ошондон соң жарасынын оорусуна чыдай албай, жашоодон үмүт үзөт да колунун тамырын өзү кыркып өлүп калат. Сахабалар ошондо гана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сөзүнүн чындыгын түшүнүшөт. Кузмандын мынчалык баатырдык көрсөткөнү Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болбостон, уруусунун намысы үчүн жана Мадинадагы курма бактарын коргоо үчүн болгон эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кузмандын өз жанын өзү кыйганын укканда: "Аллаху акбар, чынында Аллах кааласа, бул динин бузук адам менен да күчөтөт" деген. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өз коомуна карата тилеги: аз гана мусулман жамгырдай жааган бутпарастардын окторунан өзүн коргоп жаткан учурда пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам куттуу оозунан мына бул улуу сөздөр төгүлүп жатты: "О Аллахым, кечире көр аларды. Аларга туура жолду көрсөт. Анткени ал бутпарастар эмне кылып жатканын билишпейт." Кайгылуу натыйжа: бутпарастар андан ары эч нерсе кыла албасына көздөрү жетет. Анткени бардык мусулмандарды өлтүрбөй туруп, пайгамбарыбыз Мухаммедке саллаллаху алейхи вассалам жете албай тургандарын түшүнүшөт. Өздөрүнө келген мусулмандардын колунан олуттуу зыян көрбөө үчүн чегине башташат. Согуштун натыйжасы абдан кайгылуу жана ойлонтуучу эле. Согушта мусулмандардан 70 киши шейит кеткен. Булардын арасында Азирети Хамза, Азирети Мусаб бин Умайр сыяктуу улуу сахабалар бар эле. Абу Дуджана, каарман аял Насиба айым пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам коргойм деп жатып, денелеринен тамтык калбай калган. Согуштун башындагы даана жеңиш акырында жаачылардын буйрукка кайдыгер болушу менен ушундай кайгылуу көрүнүшкө айланган. Ухуд мусулмандардын канына жуулган. Бул согушта мусулмандар жеңилди деп айтканга болбойт. Себеби бутпарастар акыры чегинишкен эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жарадар болуп, өтө чарчаган эле. Өз алдынча баса турганга дарманы калбай калган. Азирети Талха бин Убайдуллах келип, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам жонуна көтөрүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эс ала турган үңкүрдүн астына чейин көтөрүп барат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канаган жүзүн ушул жерден жууйт. Куранда Ухуд согушу тууралуу минтип айтылат: Аллах өз убадасынын үстүнөн чыкты. Силер анын каалоосу менен каапырларды кыра баштадыңар. Чыдабастык кылып, пайгамбардын буйруктары туурасында талашып тартыштыңар. Жана Аллах силер жакшы көргөн нерсени жеңишти көзүңөргө көрсөтүп койгондон кийин пайгамбардын буйругунан баш тарткан кезиңерге чейин бул үстөмдүгүңөр улана берди. Араңарда бул дүйнөнү эле каалаган кишилер да, акыретти каалаган кишилер да бар эле. Кийин силерди сыноо үчүн алардын
үстүнөн жеңүү ордуна жеңилүү тарапка буруп жиберди. Эми күнөөлөрүңөрдү кечирди. Аллах ыйман ээлерине кеңчилик, беришендик ээси. О момундар, эч кимге карабай согуш талаасынан чыгып кеткен кезиңерди эстегиле. Акыйкатта болсо пайгамбар артыңарда силерди чакырууда эле. Анан жеңиш, олжолор катары силерден кеткен нерселерге жана жеңилүү, жаракаттар сыяктуу силерге жеткен нерселерге кейбешиңер үчүн Аллах силерге кайгы үстүнө кайгы берди. Аллах кылып жаткан ишиңерден кабардар. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кол көтөрүп өлтүргүсү келген бутпарастардын эч кимиси тирүү калган эмес. Баары көп өтпөстөн ар кандай себептер менен өлгөн. Абу Суфияндын мусулмандарга үн салышы, бутпарас кошууну согуш майданынан акырындап чегилип бараткан. Кол башчысы Абу Суфиян кошуунун бир сыйра текшерип келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам турган үңкүрдүн астына чейин келип минтип үн катат. Мусулмандардын арасында Мухаммед барбы? Бул суроону 3 жолу кайталайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп бербегиле деди. Бул жолу Абу Суфиян араңарда Абу Бакыр барбы деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы жооп бердирбейт. Курайш башчысы эме араңарда Умар жокпу деп суроо узатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы жооп бербегиле дейт. Абу Суфиян кишилерине кайрылат. Булардын бардыгы өлүп калган го, тирүү болсо эчак жооп бермек. Мунуккан Азирети Умар чыдабай кетип, жалган сүйлөп атасың, эй, Аллахтын душманы, жалган, алардын баары тирүү. Анан Азирети Умар бин Абу Суфияндын ортосунда төмөнкүдөй сөз болот. Абу Суфиян Хубал улук. Азирети Умар эң улук болгон Аллах, биздин узабыз бар, силердики жок. Биздин эгебиз Аллах, силердин эгеңер жок. Биз бир күн жеңилдик, бир күн жеңдик. Биз силер менен бир эмеспиз. Биздин өлгөндөрүбүз бейиште, силердики болсо тозокто. Эми Абу Суфиян чыныгы максатына токтолот. Эй Умар, Аллах үчүн чыныңды айт, Мухаммедти өлтүрдүкпү? Жок, аны өлтүргөн жоксуңар. Ал азыр силерди угуп жатат. Азирети Умарга мурда эле ишенип жүргөн Абу Суфиян пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чын эле тирүү экенине ишенет. Кетип баратып, эмки жылы силер менен Бадырда согушууга сөз беребиз дейт. Азирети Умар пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам карайт. Пайгамбарыбыз болот. Аллах кааласа, ал жер силер менен биз жолуга турган жер болсун дегиле дейт. Азирети Умар макул деп жооп берет. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам шейттерди кыдырышы, душман согуш талаасын таштап Меккеге бет алганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен үңкүрдөн ылдый түшүп, согуш майданына келет. Денелери жерде жаткан, бирок жандары бейиште жүргөн шейттерди кыдырды. Көзү жашка толуп турган, тагдырга баш үйү болбосо көрүнүш адам чыдагыстай эле. Эң мыкты сахабалар шейит болгон эле. Курайш бутпарастары шейттерге абдан жапайыча мамиле кылышкан эле. Көбү мыкаачылык менен кескиленип, адам тааныгыс болуп калган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды кайгылуу карагандан кийин, мен кыямат күнү ушул шейттердин Аллах жолунда жандарын бергендери тууралуу күбөлүк беремин дейт. Анан сахабаларына кайрылып, буларды каны менен чогуу көмгүлө. Аллах жолунда согушуп жаракат алгандар макшарыга канаган жаралары менен келишет. Кандарынын түсү кадимкидей болуп, бирок жыттары жыпар жыттанып турат деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Хамзанын денесинин жанында. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам абасы эр жүрөк сахаба Азирети Хамза жогоруда айтылгандай кулактары, мурду кескиленген, жүрөк боору суурулган,
жана денеси кесилинген абалда шейттердин арасында эле. Аны араңдан зорго таанышты. Аны көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз жашын кармай алган жок. Ошол кезге чейин ушундай кайгырганы, капа болгону байкалган эмес. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Мусаб бин Умайрдын денесинин жанына келип, Курандын төмөнкү аятын окуйт. Момундар арасында өздөрүн Аллаха берген, анын жолунда жихад кылып шейит болуу жөнүндөгү убада шерттерин чындыкка чыгарган кишилер бар. Анан алардан айрым кишилер өз убадасын аткарды, шейит болушту. Алардан айрым кишилер болсо шейит болууга ынтызар. Алар эки жүздүүлөргө окшоп Аллаха берген убада шерттерин өзгөртүшкөн жок. Азирети Мусабка кепиндикке бир нерсе таба албай калышты. Анын үстүндөгү чапанын кепин кылып, баш жагын жабышса, аяк жагын жабышса, баш жагы ачык калып жатты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну көрүп, баш жагын чапаны менен жаап, аяк жагын чий менен жапкыла деп буйрук берди. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шейттердин курал-жарактарын, соотторун чечкен соң кандары жана кандуу кийимдери менен кошо көмүүгө буйрук кылды. Сахабалар: "О Аллахтын элчиси, кимдерди биринчи көмөбүз?" деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курандан эң көп билгенин биринчи көмгүлө деди. Азирети Алинин чалгындоого жөнөтүлүшү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бутпарастар Мадинага чабуул коюп барып, аялдар менен балдарды кырышабы деп кабатырланып, жоонун Меккени карай чындап эле кеткен кетпегенин билүү максатында Азирети Алини чакырып, ага мындай деди: "Сен бутпарастарды акмалап артынан түш. Алардын эмне максаты бар экенин билишибиз керек. Эгерде алар төөлөрүн минип, аттарын коштоп алган болсо, Меккеге кайтууга бекигени жок. Эгерде аттарын минип, төөлөрдү алдыга салып айдап жөнөгөн болсо, ниеттеринде Мадинага барып чабуул коюу." Бутпарастарды акмалап чалгынга чыккан Азирети Али алардын төөлөргө минип, аттарын жетелеп коштоп алып баратканын көрүп, кайра келип пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кабар берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Таалага жалбарып узак дуба кылган соң Мадинага кайтууга буйрук берди. Хамраул Асад сапары. Ухудтан Мадинага кайткан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көңүлү ток болгон эмес. Курайш бутпарастары кайра келип Мадинага кол салышы мүмкүн экенин баамдап турду. Мындан тышкары душманды толук жеңе албаган үчүн сахабалардын моралдык күчү алсырагандай бир атмосфера пайда болгон эле. Мадинага келгенден кийин Нуайм бин Масуд деген адам пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип, Абу Суфьян жаңы күч курап алып бул жака аттанды. Жөнү жок согушпай багынып бергиле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухудтан Мадинага ишемби күнү кайтып келген эле. Эртеси жекшемби күнү багымдат намазынан кийин Азирети Билалды чакырып, Аллахтын элчиси силерге душмандын аркасынан түшүүнү буйрук кылды. Кечээ биз менен согушка катышпагандар келбесин, жалгыз Ухудка катышкандар гана келсин деп жарыя кыл дейт. Аллахтын элчиси силерге душмандын аркасынан түшүүнү буйрук кылды. Кечээ биз менен согушка катышпагандар келбесин, жалгыз Ухудка катышкандар гана келсин деп жарыя кыл дейт. Жарыядан кийин сахабалар кайра топтолушат. Көбүнүн жарааты анча айга элегеле. Бирок ошого карабастан келишип, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам берилгендигин далилдешкен. Кээ бирлеринин кылыч кармай турганга да дармандары жок эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да оор жараланган болчу. Жаагы, чекеси жарылган, тиши сынган, эрди да жарылып, оң ийини жараланган эле. Ошол абалда сапарга аттанды. Оолу мечитке кирип, 2 рекет намаз окуп, анан соотун, туулгасын кийип чыкты. Көздөрүнөн башка жери байкалбайт. Колду баштап, тууну Азирети Алиге карматып аттанды. Акыры пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен Хамраул Асад деген жерге чейин келишет. Ал жерге түшүп,
түнү бою алоолонгон 500ге жакын эр отторду жактырат. Мындан бутпарастар коркунучка кабылат да аркасын карабай кача баштаган. Эми суроо: Ухуд согушунда ким жеңди, ким жеңилди? Качкан курайыштарбы же кууган ислам кошуунубу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хамраул Асадта 3 күн түнөйт. Бардык согушта алган рухий жараларынан айгып Мадинага кайтышат. Алла Таала бул газат аркылуу бутпарастардын дилдерине коркуу салган. Ошол себептүү алар Мадинага кайра чабуул коюуга дай алышкан эмес. Ухуд согушунда мусулмандардын көрүнүштө жеңилишинин кээ бир себептери төмөнкүлөр. Биринчи, мусулмандардын Алла Тааланын жана пайгамбарынын саллаллаху алейхи вассалам буйруктарын толугу менен аткарбашы ушундай окуяларга алып келерин түшүнсөк болот. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айнайын дөбөсүнө койгон жаачыларды кескин буйрук менен койсо дагы алар мусулмандар жеңди деген ой менен жерлерин таштап, бул буйрукту унутуп коюшкан. Ордуларын таштоолору жогоруда айтылган кырсыктарды алып келген. Экинчи, пайгамбарлар дагы ар түрдүү кырсыктардан алыс эмес экендиги билдирилген. Анткени алар бардык нерсеге жол башчы катары жиберилишкен. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын жардамына дайыма таяна берип, мужизаларды көрсөтө берсе, анда акылды ыйманга мажбурлагандай болуп калмак. Бул болсо дүйнөнүн сыноо сырына терс келет. Анда кааласа да, каалабаса да Абу Жахил дагы, Абу Лахаб дагы ыйман келтирип, Азирети Абу Бакырга теңелмет. Өзгөчө согуш учурунда Алла Тааланын жардамынын кечигүүсүнүн натыйжасында чын жүрөктөн ыйман келтирбеген эки жүздүүлөр айткан сөздөрү, кылган кыймыл аракеттери аркылуу өздөрүнүн ким экенин билдиришкен. Ушундайча мусулмандар аларды чындап тааный алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Үчүнчү, бутпарастардын ичинде ошол учурда улуу сахабаларга келечекте кошула турган Азирети Халид бин Валид, Амр бин Аас сыяктуу инсандар бар эле. Алардын келечеги үчүн алардын ызаат намысын толугу менен сындырбоо максатында жана алардын келечекте кыла турган жакшылыктарына сыйлык катары бул үстөмдүк аларга берилген.